Кутман кечиңиздер менен ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, назарыңыздарды Газпром спорт комплексине бурмакчыбыз. Суперлига 21-тур, биримдик Сокулук жана Дордой командаларынын ортосундагы беттеш. Чындыгында дал ушул сезондун башындагы оюндар болсо, анда биримдик Сокулук бул беттеште фаворит деп атамакпыз. Бирок бүгүн эми 21-тур, буга чейинки оюндарда Дордойдун дараметин көрдүк. Ал эми Фарватердин тагыраагы биримдик Сокулуктун дагы соңку оюндарын эске ала турган болсок, анда биримдик Сокулук менен Дордойдун ортосундагы беттеш бул чыныгы ушул чоң бир кармашты, чыныгы бир талаанын үстүндөгү күрөштө жалпыбызга сунуштайт. Биз болсо бул оюндан бир гана эргүү алып көрөбүз жана кайсыл команда өзүнүн мыкты жактан көрсөтөт бириликте аныктайбыз. Биримдик Сокулук мына топ кызыл түстөгү форма менен жана алардын дарбазасында 1-номер менен Жолдошбек Кеңешбеков, 11-чи команданын капитаны Кайрат Момункулов, 14-чү Кирилл Чиркин, 22-чи Эрмек Ниязалиев, 17-чи Атайбек Тургунбаев, 2-чи Рустам Малбашев, 18-чи Акбар Абдылдаев, 9-чу Элизат Минкеев, 20-чы Келкел Анарбеков, 12-чи Беглан Догдурбеков, 29-чу Айдар Тулемишев, 27-чи Темирлан Тиленчиев. Команданын машыктыруучусу Талайбек Бектемиров. Ал эми Дордой болсо дарбазада бүгүн 15-чи номурдагы Абдуазим Жусупов, 3-чү Жанарбек Кеңешбеков, 5-чи Эркин Табалдиев, 21-чи Данияр Талайбеков, 18-чи Айдар Сулайманбеков. Биримдик Сокулуктун узун чыгарган пасы, Дордой каршы жүрүштү, алгач сокку орун алды, бирок Чиркин бардыгын токтотту дагы. Эми акырындан кураммен таанышырайын. 1-чи Улукбек Абдылдаев, 8-чи Амананда Беков, 4-чү Мухаммед Исайралиев, 10-чу Жамбото Рысбекулу, 14-чү Арген Абдырашитулу, 17-чи Талайнур Дурусбеков, 9-чу Куатбек Арапов, 11-чи Азамат Рахманкулов, 15-чи Кутбидин Исраилов. Команданын машыктыруучусу Марат Уанаев. Бул беттештин башкы калысы Элдияр Келдибеков, 2-чи калыс Нурбек Арсланбекулу, 3-чү калыс Нурсултан Саламатулу жана убакытты караган хронометрист Чыңгыз Оррозов болсо беттештин инспектору Тимур Кулалиев деп көрсөтүлгөн. Ал эми бул беттешке сиздер менен биргеликте мен Бактар Кыдыралиев назар салмакчыбыз. Элизат Минкеев азыр топту кабыл алды, сокку жолдогон. Демек Эркинбек Табалдиевдин мына бутуна топ тийип алган таштап кеткен, жана бурчтан чыгарып берүү кандай орун алат көрөбүз. Ниязалиевдин алыскы бурчтан өткөн. Ниязалиев азыр топту токтотпой туруп сокку жолдого ашыкты дагы, ал нерсе оң жыйынтыгын берген жок. Эми Дордой ашыкпай арттан өз чабуулун баштап көрөт. Айдар Сулайманбеков жана анын соккусун 2 оюнчу катары менен жаап койду. Эркин Табалдиев кайрадан Айдар Сулайманбековго. Сулайманбеков менен оюнду өткөрөт. Жакын пастар менен Кеңешбеков калды албетте. Жанарбек Кеңешбеков Табалдиевге, Табалдиев пас чыгарууда ал дагы жаңылышып калды. Айдар Сулайманбеков кайрадан жана Чиркин азыр жакшы тартып алды. Момункулов кимге сокку жана Жолдошбек Кеңешбеков токтотту. Чиркин өзү жүрүштү. Чиркин соккуну дагы жолдоп көрдү. Жыйынтыган жыйын эмес. Момункулов Элизат Минкеевге. Минкеев азыр алдын көзүмүн алдашууга кирип барган жана ошол эле жерде мына Минкеевден топту тартып алды Дордойдун оюнчулары. Барган сайын убакыт өткөн сайын, секунда өткөн сайын абал мына курс бойдон калат. Чиркин өз сокку жолдошу ыктымал болот, ал ошол кадамга барды. Момункуловдун соккусу жана бүгүн биримдик Сокулук командасы сокку артынан сокку жолдойбуз деген чоң дымак менен келгени байкалып турат. Биз болсо ал кандай жыйынтык берет көрөлү. Кубаттуу сокку жыйынтыгы бардык артты көздөй кайтты дагы. Эми
арттан коргону менен оюнду өткөрүшү керек. Эркинбек Табалдиев Данияр Талайбековго, Талайбековдун пасы, Эрмек Ниязалиев топту тартырып жиберди. Жолдошбек Кеңешбеков Азамат. Эрмек Ниязалиев эмнени ойлоп табап, тирешип баратат топ менен. Ниязалиевдин пасы, Минкеев. Ой. Азыр бул жерде оюнчу менен кагылышып калды. 15-номурдагы Абдуазим Жусупов топты алып алган. Эрмек Ниязалиев өзү сокку жолдо койсо деле болмок экен, бирок жок. Ачыгыраак турган командалашына пас берип, барды кабалды. Ишеничтүүрөөк өткөрүүгө ашыккан. Демек, командада оюнчулар чет-четтен алмашып атат. Арген Абдурашид уулу чыгарган пас. Дордой арттан көзөмөлдү дагы да болсо өз колуна алды. Талайнур Доросбеков. Доросбековго пас чыгарууга чыккан. Илзат Минкеев мына топко акырына чейин кубалашып барды. Жана жок. Бир пас Азамат Рахманкуловдон тура эмес орун алды, дагы анын жыйынтыгында эми биримдик сокулук арткы бөлүктүн акырындык менен өзү коргонот. Эрмек Ниязалиевди көздөй фол жана бул беттештеги алгачкы фол Дордойдун оюнчуларынан катталды. Эрмек Ниязалиев Чиркинге. Чиркин Айдар Атай Тургунбаевга. Атай Тургунбаев соңку учурда өзүн мыкты жактан көрсөтүп атат. Момункулов жана топту токтотуп жетишкен жок. Арген Абдурашид уулу Момункулов эмнени ойлоп табат? Момункулов Атай Тургунбаевга, анын чыгарган пасы жана Арген Абдурашид уулу. Эрмек Ниязалиев начо экенин байкады жана анын жолун дароо тороп чыгуу менен голдордун санын киргизген. Дордой командасына эң көп гол киргизген Данияр Талайбеков. 18 гол бар анын эсебинде. Келкелі Анарбеков оюнга кошулгандан кийин караңыздарчы чагылгандай тездик менен топту тартып алган. Ал эми биримдик сокулукта 12 гол киргизген бул Сүйүнбек Мамралиев болчу. Азыр Сүйүнбек Мамралиев командада жок. Байкайлы Арген Абдурашид уулу бул ирет Келкелі Анарбековду жазгырып өттү. Демек, алгачкы төрттүк чыкты Дордойдон кайра оюнга. Голдордун саны ал ортодо 1-1. Келкелі Анарбеков. Көп кирип баруунун деле кереги жок экенин жакшы түшүнөт. Жана Жанарбек Кеңешбеков өзүнүн соккусун жолдоп көрдү. Буга чейин Дордой дарбазасында мына 1-2 рет коргонгон болсо, азыр эми тескерисинче биримдик сокулук коргонууга туура келет. Ал ортодо Эркин Табалдиев чыгарган топ, Жанарбек Жолдошбек Кеңешбеков топту кабыл алды, алдыга узун пас чыгарын ойлогон Чиркин. Айдар Сулайманбеков алдачууга көп кирип барууда. Келкелі Анарбековдун алдын көздөй чыгарган пасы жана биримдик сокулукта акырындык менен оюнчулар дагы алмашып баштады.
Айдар Сулайманбеков чыгарган пас, келкели Анарбеков. Топтун багытын жакшы аныктаган, бирок андан ары мына чабуулду курчутуп кетүүгө ага мүмкүн болгон жок. Дордой болсо стандарттагы абалдарды жүзөгө ашырууда. Алыстан сокку жолдон узатылган пас, Данияр Талайбеков. Талайбеков эмнени ойлоп табат? Жолдошбек Кеңешбеков. Азыр эч кандай кыйналбай туруп эле бул топто токтотуп алгандан кийинки биримдик сокулуктун жүрүшү Эрмек Ниязалиев. Ниязалиев эртерээк чыгаш керек болчу. Атайбек Турганбаевка. Тургунбаев тагыраагы, Турганбаев эмес, Тургунбаев. Келкел Анарбеков эми. Анарбековдун жакын пасы. Артты көздөй кайтарган бул Темирлан Тиленчиев. Демек биримдик сокулук артты көздөй толук кайтты бардыгы. Жана Жанарбек Кеңешбеков гол киргизүүгө мүмкүн болгон жок. Эрмек Ниязалиев узатабы пасты. Темирлан Тиленчиев жакшы жазырып өттү. Келкели Анарбеков өз сокку жолдой жана тамай эмес. Дордой каршы чабуулдан Данияр Талайбеков. Бул рет сокку жолдого жетишкен жок. Жолдошбек Кеңешбеков алгачкы мүнөттөрдөн баштап жакшы оюнду өткөрүп атат. Ал эми дал ушул оюндо бул беттештин соңуна чейин көрсөтө алабы? Аныктап байкайбыз. Кубатбек Арапов Аман Андабековго, Андабеков Араповго. Араповдун калтырган пасы жыйынтыгы эки команда да тең. Оюнчулар чет-четтен оюнга дагы кошулууда. Келкели Анарбеков жаңылды. Арапов кайда сокку жолдоду. Келкел Анарбеков азыр Дордойдун оюнчуларына белек кылган, бирок ал белекти кабыл ала алган жок. Дордойдун оюнчулары убакыт болсо 12 мүнөт 39 секундда калды. Жана Аман Андабеков кайрадан жүрүштү баштап көрөт. Атай Тургунбаев узатты пасты. Оңган атачык Талайнур Дурусбеков жөн менен оюнду өткөрөт. Жамбот Орусбек уулуна жана Темирлан Тиленчиев пас чыгарып берүүдө жаңылышты. Акбар Абдулдаев Темирлан Тиленчиевди дал ошол алыскы аралыктан күттү болушу керек. Ал ортодо биримдик сокулуктун бул төрттүгү өздөрүн кандай көрсөтүп байкайлы. Жамбот Орусбек уулу чыгарган пас жыйынтыгы Аман Антабеков кабыл алып анын оюнчунун өзүнө кайра кайтарып бергени үлгүрбөдү. Келкели Анарбеков жана командалар азырынча сүйлөшкөндөй мына оюнду өткөрүп атат. Бирде биримдиктин дарбазасына чабуул, бирде Дордойдукуна. Жана Акбар Абдулдаев азыр эми таланы дагы андан сырткары командалаштарын дагы сезиши керек. Аман Андабеков ал ортодо топто чийимдин ичинен кармаган. Жана Темирлан Тиленчиев Арген Абдурашид уулу жолдогон сокку жыйынтыгы Темирлан Тиленчиев
Талант таштап кетті, орнына Қайрат Момунқұлов қосылды. Акбар Абдулдаев. Жақсы пас Момунқұловқа. Момунқұлов артқа. Келкел Анарбеков. Өзі жолдоғын соққу. Жана Калайнур Доросбековты Келкел Анарбеков азыр алысқа кетірген жоқ. Қараңыздар, жаман емес ойындар өтті. Жана бұл беттештің 9 минут 31 секундасы артта қалды. Дағы бір соққу Атай Тұрғынбаевтан орын алды. Жолдашбек Кеңешбеков Бали. Қайрат Момунқұловтан шықты. Жоқ, дөрдойн ойыншысынан демек топ талант таштап кеткен. Азар 5 метр аралықты сұрады дағы. Ал 5 метр аралықтан Атай Тұрғынбаев қайра жоқ. Бұл рет Ермек Ниязалиев соққы жолдауға. Айтор Атай Тұрғынбаевна сол бұтты ойыншы. Андықтан сол бұтымен соққы жолдауға дал ошол ойыншы деген. Бірақ жиынтығында Ермек Ниязалиевті сол бұтымен қуатты соққы жолдай ала тұрғанына дәлдеп қойды. Данияр Талайбеков. Момунқұлов Қайрат. Айдар Сулайманбеков ертерекіне топты. Ошто-дағы алдыға кесе шығарылған пас. Данияр Талайбеков. Ермек Ниязалиев азырылдандықты ашық күчетіп барды. Дағы сол бұтымен соққы жолды көрді. Еркімек Табалдиев. Жақшы Айдар Сулайманбеков. Андан ары ұзатылған пас. Жиынтықсыз Чиркин. Ниязалиевке. Ниязалиевтің пасы жана Эльзат Минкеевке. Алдағанша бейік барып қалды топ. Қарөлім, Қайрат Момунқұлов, арттан Нашықбай. Ойынды өткөрөт, Жолдашбек Кеңешбеков, ұзын пас, сыншана. Айдар Сулайманбеков, Қайрадан жазғыр өтіші ықтымал. Минкеевке, Минкеев, Ниязалиевке шығара, Чиркинге. Ниязалиев. Ой, Данияр Талайбеков. Азыр Қайрат Момунқұлов қана қалды. Анын жолын торы. Оған дечі гол! Есеп 0-1 жана Дордой. Алдыға шықты. Қараңыздар бардық ойыншыларынан чауыл қору. Алдағы жиынтығында арта қорғына басымды сан ойыншылар жоқ болып шықты. Аны тұра қолдыңғын Дордойдың ойыншысы Данияр Талайбеков командан 1-0. Есенді мұны алды қалып шығалды. Эльзат Минкеев тағы кечікті пастан. Ермек Ниязалиев. Бүгін әмнеге дыр. Ниязалиев азырынша өзінерлік, бәлкім алдыңғы минуттарда Ермек Ниязалиев өзінің мықты жақтан көрсетісі мүмкін. Жолдашбек Кеңешбеков. Соны аз жерден автогол келіп кете жаздады. Арраповты қармады. Момунқұлов. Гол! Есеп 1-1. Қайрат Момунқұлов. Ешкім тосып шыққан жоқ. Жана
Кайрат Момункулов кимге пас берүүнү ойлонду дагы акырында алыскы бурчтуу өзүнө кубаттуу сокку жолдоо менен эсепти 1-1 кылып дагы теңеп коюуга үлгүрдү. Айтор мына беттештин башында айткандай эле биринчи таймда командалар дерлик бирдей оюнду көрсөтүүдө. Жолдошбек Кеңешбеков, Азамат, Илзат Минкеев топту кармоодо жаңылышты. Азыр болсо эми Дордой чабуулгар көрөт. Жамбыл Торосбек уулу. Ниязалиев, Азамат ушул чабуулду соңуна чейин эгерде чыгарып бере турган болсо, анда абал алдыганча өзгөрөт. Тагымдан калсын азыр ышкырыгы. Жаңырды Арген Абдурашид уулу. Сары айып кагазды алды. Фолдордун саны 2-2 болуп теңелди. Жана фолдордон абайлоо керек. 7 мүнөт убакыт калган учур. Чиркин топтон. Кубаттуу сокку жана Абдуазим Жусупов. Кыйынчылыксыз эле бул топто кала алды. Жамбыл Торосбек уулу. Момункулов Кайрат. Жолдошбек Кеңешбеков. Узаткан пас, жыйынтыгы. Чиркиндин соккусу. Тайтургунбаев дагы берип алыскы бурчка пас чыгарды. Сыр болсо пас чыгарууда жаңылыш таманында Беков жана Чиркин өз дарбазасына аз жерден гол жаза жаздады. Бурчтан чыгарып берип орун алат. Жамбыл Торосбек бул топту ишке оюнга кошуу үчүн келди. Дагы пас жана биримдик сокко каршы чабуулда Чиркинге узатылган пас. Чиркин Келкел Анарбековдон мындай пасты күтпөгөндөй азыр өз оюнун жүргүзүп умтулат. Эркинбек Табалдиев алыскы бурчка жана Арген Абдурашид уулу. Ал топко канчалык шашып кирбесин, бирок максатына жете алган жок. Келкел Анарбеков узаткан пас, жыйынтыгы азыр бардык оюнчулар артты көздөй кайтыш керек. Азамат Жолдошбек Кеңешбеков бүгүн чоң бир дымак менен оюнду өткөрүп атат. Демек Айдар Сулайманбеков эмнени ойлоп табат. Келкел Анарбеков эки ирет тосту жана Жолдошбек азыр Жанарбек Кеңешбеков тагыраагы өзүнүн ашыра тебүүгө ашыгып секиргенине карабастан андай кылууга жол берген жок. Беглан Додурбеков талага жаң гана чыкты.
Андыктан тартышып чуркап коебу деген ой бар. Болчу андай кыла алган жок. Дордой кайрадан Айдар Сулайманбеков. Узун пастары Дордойдун буга чейин өтүп жаткан. Азыр болсо Айдар Сулайманбеков пас чыгарууга ашыккан жок дагы. Темирлан Тилинчиев алыскы бурчко жана Дарбазанын тирегичине тийип кайтты топ. Атай Тургунбаев. Тайм-аут. Демек, Дордой башкаруучусу Марат Туанаев тайм-аут алды. Беттештин бүтүрүнө 3 мүнөттөн ашык убакыт бар. Ал ортодо командалар болсо өзлөрүнүн чоң бир талаанын үстүндө күрөшүн көрсөтүүдө. Фолдордун санына токтоло турган болсок, анда биримдикте 3 фол бар, Дордойдо 2 фол бар. Жана бул фолдор командалардын чоң бир кармашты өткөрүп жатканынан кабар берет. Бүгүн ар бир команда жеңиш үчүн чыкты жана биримдик сокулук өзүнүн турнирдик абалын жакшыртууга дагы бел байлоодо. Дордой узун пастарды токтотуп ар ким жеке кармашып өткөнү байкаган Марат Туанаев менимче дароо тайм-аут алып командалык жүрүшкө дагы көрсөтмө берди болушу керек. Данияр Талайбеков менен Эркин Табалдиев алдыда, ал эми Айдар Сулайманбеков узун пас менен оңдоштоого ашыккан. Абдуазим Жусупов кабыл алды топту колго. Табалдиев болсо жакшы бир пас менен алып чыкты командалашын жекеме-жеке. Бирок сокку жолдодо бул ирет Айдар Сулайманбековдон кечигип калды. Ал эми Темирлан Тилинчиев болсо мына чуркап ойношу керек. Эгер чуркап ойнобой турган болсо, анда Келкелен Арбеков, Атай Тургунбаев. Топтогул алып ойноого ашыккан болчу Эрмек Ниязалиев талада. Ниязалиевдин пасы Беглан Догдурбеков. Азыр өз сокку жолдошу ыктымалдегиче жок. Беглан Догдурбеков дагы сокку жолдогон жок. Азыр Эрмек Ниязалиев топту токтотпой туруп сокку жолдогон. Келкелен Арбеков өзү жакынкы бурчту көздөй сокку жолдоду. Дагы мына эми алмашууну көздөй кайтып барды. Низат Минкеев топко буту тийди. 1 мүнөт 59 секунд убакыт калды ардактуу мекендештер. Ал эми эсеп 1-1 учурунда командалар чоң бир тирешти көрсөтүүдө. Амананда Беков Эркинбек Табалдиевке. Табалдиев жакшы бир пас тегиче топтон таштап кетти. Дагы эми биримдик сокулук арттан өз жүрүшүн баштайт. Ширкин Ниязалиевке жаңылышты. Данияр Талайбеков кайда жана кандай бул сокку. Ал ортодо Чиркин пас Минкеевдин соккусу
дагы окшошкон жок жана мындай учурлар эми болот. Мындан жакшы абалда Данияр Талайбеков мына сокку жолдой албай калган. Оң канатка Минкеев. Данияр Талайбеков жеңил гана качып барды дагы алыскы бурчту көздөй кубаттуу соккунун жолдоду. 1 мүнөт убакыт бар жана бул 1 мүнөттүн ичинде командалар кандай жүрүштө көрсөтөт. Эркинбек Табалдиев, Чыйынтыгы оң канат менен бул ирет чабууланышы ыктымал. Эралиевке береби топту жок. Азыр Талайбековго жана Азыр Момункулов алдын көздөмө топту чыгарды. Эң негизгиси командалар дагы жарым мүнөт убакыт ойнойт. Эралиев сокку жолдойбу. Эралиев өз орун жатат. Жаш оюнчу. Он жети гана жашта. Мухаммед Иса Эралиев 4-номурда жүргөн оюнчу. Ширкен Минкеевти көздөй узун пас чыгарган, бирок Минкеевдин мурунан Тордойдун оюнчулары пас аркылуу чыгып кетүүгө жетишти. Убакыт соңуна келип калды ардактуу замандаштар. Биринчи таймдыкы эсеп 1-1. Биринчи таймда достук беттешин өткөрдү окшойт. Ал эми экинчи таймда мына жеңиш үчүн дагы болсо бир чоң күч сарпташат жана жеңишин экинчи таймда бирге аныктайлы.
Биримдик Сокулук жана Дордой командаларынын ортосунда беттештин экинчи таймы старт алды. Дордой демек топту оюнга кошту, дагы дал ушул Дордой командасы экинчи таймда кандай жүрүштү өткөрөт байкайбыз. Биринчи таймда Айтор команда алгачкылардан болуп гол киргизди, бирок андан ары Биримдик Сокулук эсепти теңеп кетүүгө жетишкен. Биз болсо акырындык менен жүрүштү. Кайлы, Чиркин, жакшы пас, Момункулов, азыр Эрмек Ниязалиевди жакшы байкаганы менен ага топту тамайына жеткирип берүүгө мүмкүн болгон жок. Көрөлү, арттан Момункулов, Атай Тургунбаевга, Тургунбаев Эрмек Ниязалиев менен чонон Момункулов Наимиге чейип калды. Жанарбек Кеңешбеков топту кабыл алгандан талаанын сыртынан кабыл алып калган экен. Кантсе да көрөбүз. Экинчи тайм кайрадан командаларына чоң бир тирешти көрсөтүүгө даяр. Жолдошбек Кеңешбеков болсо дарбазаны таштап алыскы бурчка чыккандагы байкоодосуздар. Чиркин эки оюнчу жакын келип калды. Бегиче пас узаткан, бирок тамай эмес. Айдар Сулайманбеков ачык кара позициядан, бирок сол бут. Анықтан сол бут менен эми мындай жерде кандайдыр бир жүрүштү баштап кетүү деле мүмкүн эмес экенин жакшы билесиздер. Эркинбек Табалдиев жана анын жата калып топтун багытын өзгөрткөнү командага оң жүрүш алып келе ыктымал. Чиркин топту колго алды жана Момункуловго. Момункулов жолдогон сокку, жыйынтыгы Абдуазим Жусупов. Ототкан Кайрат Момункулов кайрадан дагы бир сокку жолдоду. Атай Тургунбаев Эрмек Ниязалиев менен жана сокку дарбазанын дирешине деп кайтты. Дордой кандай жооп карат дейчи, дагы бир сокку жолдон чыктымал. Кайрадан Кайрат Момункулов кубаттуу соккусу менен Айтор Биримдик Сокулук соңку оюндарда мына таң калтыруусун топтото элек. Жана Кайрат Момункулов бурчтан топту оюнга кошууга даяр. Убакытты эсептеп баштадык алыс. Эралиев Мухаммед Иса Эркинбек Табалдиевге, Табалдиевдин пасы Эралиев жана кайбыз кимге дегендер мына суроо жаралат. Анткени оюнчулардын бардыгы өз позициясында. Андай учурда оюнда дагы орго турат. Мухаммед Иса Эралиев кайрадан ал арттан кабыл алды. Табалдиевге узатылган пас, жыйынтыгы эми Дордой тескерисинче коргонууга барат. Ал эми Биримдик Сокулук болсо өз чабуулун жасоого киришет. Атай Тургунбаев топ менен жакын калтырылды жана Кайрат Момункулов мына тота келип секирип өлтүрүп сокку жолдогон. Дарбазадан алданча бийикке көкүлүп кетти. Абдуазим Абдуазимге мына дарбазада туруп бир топ кыйынчылыкты жаратат, бирок ага карабай ал оюнду мына өткөрүүгө даяр. Иса Эралиев, Азамат Мухаммед Иса жана Мухаммед Муса Эралиев агай эгиздер. Кыргызстандын 17 жашка чейинки улуттук курама командасынын капитаны болуп жүргөн. Азыр болсо Дордойдун оюнчусу дегиче дагы бир сокку Момункуловдон орун алды.
СР мына алгачкы беттештеги командалардагы экинчи беттештеги командалардагы кетпей турат, себеби Steelix командасына Бразилиядан келген oyuncular бар. Алардын бразилиялык oyuncular дейм, Бразилиядан келгенде алардын оюнун көргөнгө бардыгы кеткен жок. Көрмандар болсо бара-бара стадионго толуп бара жаткан учур, себеби алда туптура саат 8:30 бул 21-турдун 3-чү оюну старт алат дагы. Ал жакта бүгүнкү күндүн негизги беттеши дагы орун алат. Гол! Автогол. Гол болгондо дагы автогол орун алды. Жана Келкел Анарбеков өз дарбазасына гол жолдоо алды. Эсеп 1-2. Айтор биримдик сокулуп калгач. Таймда гол өткөрүп алгандан кийин көпкө көтүргөн эмес жоопту. Азыр экинчи таймда алар кандай мына ушул жүрүшкө барат көрөбүз. Эрмек Ниязалиев Анарбековго, Келкел Анарбековдун пасы, жыйынтыгы oyunculardын бардыгы эми бар күчүн эсепти теңүүгө ашыгат. Жамбото Рыспек уулу Жамбото Рыспек уулунун кесе чыгарган пасы, Келкел Анарбеков жана Акбар Абдулдаев. Келкел Анарбековдун мындай кубаттуу пасын күтпөдө болуш керек, себеби топтуна өтө кубаттуу болуп калды. Дагы эми тескерисинче алар коргонуп дагы оюнду өткөрүүгө туура келет. Жамбото Рыспек уулу Арген Абдырашит уулуна дегичүү жакынкы буручка Акбар Абдулдаев ой сокусун жолдоду. Дордой дагы бир жаңылышуу, Келкел Анарбековдун пасы жана Акбар Абдулдаев бир аз мына кирип кеткен болчу алдыга. Арттан Аманандабеков Жамбото Рыспек уулу эртерээк сокко жолдоnuш керек болчу. Азыр сокко бир аз кечигип калды. Байкайлы, биримдик сокулук, дагы бир сокку. Бул ирет эми бийиктик өзүнө топ көкөлөп кетти. Дагы оюн дарбазадан уланмакчы Абдуазим Жусупов. Алыска узун чыгарылган пас, Арген Абдырашит уулу Жамбото Рыспек уулу менен Эрмек Ниязалиев. Жакшы пас. Ой, Минкеев! Кайда? Мына сага эң керектүү делген жерде азыр Илзат Минкеев сокку жолдой албай калды. Аманандабеков Ниязалиевден өтө алабы? Ниязалиевден дагы өттү дегичи. Башка оюнчулар аны кетине жолун тороп калган болчу. Азыр башка алыс Элдияр Келдибеков. Бардам туртуна оюнду өткөргөн. Кырды жана биз болсо Эркинбек Табалдиев азыр ким аркылуу чабуулду баштайт. Көрөлү. Данияр Талайбековго жана Данияр Талайбеков дагы көрүү келестетип алганын байкадыңыздар болуш керек. Көрөлү. Ниязалиев Эрмек арт менен алдыга узун чыгарылган пас жана
Табалдиев 5 секундадан кечип калган. Жана Эрмек Ниязалиев ким көрөт? Жаңылды Жанарбек Кеңешбековдун соккусу, дагы бир сокку. Жолдошбек Кеңешбеков талуу жерге тийип калды топ. Жана албетте эми амандык тенчтүүлүк каалайбыз. 13 мүнөт 39 секунд убакыт калган. Учур биримдик сокулук экинчи таймда 1 фол жасады. Ал эми Дордойдо болсо фолдордун саны азырынча жок. Жана Рустам Малбашев алмаштырууга дагы башка оюнчу жок, андыктан алыстан да ушундай Данияр Талайбековдун сокусун байкадыңыздар. Жолдошбек Кеңешбеков алдан озун чыгарылды. Ниязалиевдин кабыл алуусу жана дарбазаны көздөй азыр дароо сокку жолдоп көрдү. Көрөлүм. 13 мүнөт убакыт бар. Ал ортодо Минкеев. Момункулов Кеңешбек Жолдошбеков менен. Жолдошбек Кеңешбеков тагырагы. Жана Кайрат Момункулов. Тор команданын капитаны катарында алгачкы голду киргизүүгө жетишкен. Азыр болсо эми голдук жүрүштөрдү жасап берүүгө дагы ашыгып турган учур. Абдуазим Жусупов дагы бир рет жүрүш жана байкайбыз, бурчтан чыгарып берүү орун алат. Биримдик сокулук топко болсо Келкел Анарбеков бара жатат. Анарбеков кимге? Азыр Эрмек Ниязалиев жок. Эрмек Ниязалиев болсо дагы алыскы бурчка топту чыгарып берсе, ал алыскы бурчтан сокку жолдомок. Иса Эралиев пас эркелетеби? Жок. Көзөмөл менен оюнду өткөрүү керек экенин жакшы түшүнөт Данияр Талайбеков. Алгач башы менен, андан кийин жүрүштү дагы бир темп менен жасап көрдү. Жана бүгүн биримдик сокулуктун дарбазачысына мына Орол таталгач талуу жерге эми азыр башы менен кагылышып калды. Огарга жок, койнош керек акырына чейин. Чиркин кайрадан Момункуловдун жолдогон соккусу. Кимге? Докторбек Фердилеш керек. Көпкө топту кармап койтат Беглан Докторбеков. Байкайлы, дагы бир сокку Кайрат Момункуловдон орун алды. Айтор Кайрат Момункулов бүгүн сокку артынан сокку жолдоп атат, бирок ушул голду эле соккуну эске алсак, андан башкасы бирөөсү да кооп болгон жок. Момункулов кайрадан жүрүш жана азыр Айдар Сулайманбеков. Фолго барды, фолдордун саны эми 1-1 болуп теңелди дагы. Атай Туронбаев дарбазага менимче керемет сокку жолдоп койсо болот.
Тургунбаев Атай. Кайрат Момункулов. Чыйынтыгына чийимден кийин. Сокко жолдогон, алдыга узатылган пас. Эралиев жана гол. Азамат Мухаммед Иса Эралиев. Демек, бүгүнкү оюнда дал ушул Дордойдун эң жаш оюнчуларынын бири болгон Мухаммед Иса Эралиев 3-чү голдун автору атып турат. Ал эми биримдик сокулук бара эсептерден арта калды, бирок биримдик сокулук болду. Муну менен эми башты жерге салды деп айтуудан алыс болуп туралы, себеби команда бир көзү менен деле мыкты оюнду өткөрүп коюшу дагы мүмкүн дегичи. Жамбот Рысбек уулу кайда? Ачык дарбаза болчу. Момункулов Кайрат. Абдуазим Жусупов. Топо жеткен жок, Черкин. Алда узун пас. Атай Тургунбаев, Момункуловго. Момункуловдун соккусу жыйынтыгы. Топту Абдуазим Жусупов оюнга кошот. Тагы бир рет Момункулов жаңылышты. Жолдошбек Кеңешбеков. Жана башкалыс фол каттады. Фолдордун саны 1-2. Атай Тургунбаев алгачкы соккуда. Эсептеме алган мөз азыр болсо Жамбот Рысбек уулу башы менен ийгиликтүү оюнду өткөрдү. Момункулов ким менен оюнду улантат. Момункулов чыкты пастан. Беглан Додорбеков. Жана жыйынтыгы Беглан Додорбеков азыр алмашууга кетпесе болбойт, себеби бир дагы мына пайдалуу оюн өткөргөн жок. Айтор пайдалуу болсо дагы мына зыяны тийбей өткөрсө бир жөн, бирок Беглан Додорбеков пас узатууда дайыма жаңылышып калууда. Черкин. Жүрүштөр эртелетиш керек. Черкин сокку жана Абдуазим Жусупов. Азамат. Дагы бир сокку. Кайрат Момункулов. Черкин мына күтпөгөн пасты жыйынтыгы эми азыр Отбек Арапов. Азамат Арапов сокку жолдойбу. Сокку алыскы көздөй жана Отбек Арапов шашып кетти. Оң канатка Черкин. Анарбеков менен Элмек Ниязалиев эми шашпай. Өзү чабуул баштап бериши керек. Демек Дордой оң канат менен жүрүшүн баштоодо. Эралиев Табалдиевке.
Тамбалдиев арт менен Жапаровка. Жусупов тагырага Жапаров эмес. Келкөл Анарбеков ал ортодо Эрмек Ниязалиевке чыгарган. Ниязалиев болсо өзүнүн соккусун дагы жылдап көрдү. Айтор байкайлы 8 мүнөт 7 секунда убакыт калган учур. Дордой болсо өз дарбазасынан. Топтон шот жана башка калыс оюнчулардын эмоциядан алысыраак болууга чакырды. Жолдошбек Кеңешбеков Ниязалиевке. Ниязалиев өзү кирип барууга ашыккан. Дарбазанын ачыктыгын байкаган Абдуазим Жусупов дароо сокку жолдоду. Табалдиев. Жакшы пас. Эралиев. Данияр Талайбеков менен. Жана осы эки турдогу эскертин алды Данияр Талайбеков. Ал эми Илзат Минкеевке болсо ага дагы калыс осы эки турдогу эскертин берди. Фолдордун саны 1-3, эсеп дагы 1-3. Айтор бардык жагынан окшошуп калды азыр. Ниязалиевдин соккусу жыйынтыгы. Атбек Арапов эртерээк пас бериш керек. Арапов чыгарган пас, жыйынтыгы Жолдошбек Кеңешбеков. Дарбазанын топтун багытын тосту. Минкеев Анарбековго. Анарбеков жол узаткан пас, жыйынтыгы биримдик сокулук эмнегедир алгачкы таймдагы жолсона экинчи таймдын башындагы оюн жок. Менимче мына 2 гол артта калгандан кийин психологиялык жактан өзлөрүнүн келе албай турат болушу керек. Данияр Талайбеков ал ортодо алдыга жакшы бир сурулуп кирип кетүү мүмкүн болгон. Ниязалиев. Минкеев. Пас. Жана. Эч кандай бул жерде азыр эреже бузук аталган эмес. Демек, сол канат менен бул ирет Дордой жүрүшүн баштайт. Данияр Талайбеков. Талайбеков кайрадан Эркинбек Табалдиевке. Экили оюнчу караңыздарчы. Азыр командалык жүрүш менен бардыгын чечип кетүүгө умтулууда. Келкел Анарбеков. Дагы бир сокку, жыйынтыгы Акбар Абдулдаев. Кубаттуу сокку жолдогон менен бирок ал дарбазанын алдыганча бийикке көкөлөп көтөрүлүп дагы кеткен болчу. Азыр болсо
Байкайлы оң канат менен Эралиев дегичи бул кирип барган Айдар Сулайманбеков бардык алдынан чыккан оюнчулардын жазыры өттү. Бирок мына соккуга жолдоого келгенде Жолдошбек Кеңешбеков өзгөрткөн. Бар Абдылдаевтан топталан таштап кетти. 3-чү рет азыр бир эле аралыктан топтолошот. Суртан жолдонгон сокку, жыйынтыгы тайм-аут жана азыр Биримдик Сокулук командасынын баштыруучусу Талайбек Бектемировдун өз оюнчуларына айта турган сөзү бар жана ал кайсыл 5-чи талап оюнчу катары Жолдошбек Кеңешбеков чыгып атат. Анын кандай ойуна керек экени дагы көрсөтмөлөр жок. Атай Тургунбаев азыр өз сөзүн айтууда жана Атай Тургунбаев дагы көзөмөлгө алып узун пастар менен ойногон оюнчу. Тургунбаевдин дагы тажрыйбасы мол. Ошол эле учурда Марат Туанаев дагы бул тайм-аутты жөн кетирген жок. Ал дагы тактикалык жүрүштү оюнчуларга көрсөттү. Черкин канатка Атай Тургунбаев Келкел Анарбеков менен Черкин топ менен Тургунбаев алыскы бурчка жана ачык турган дарбазага сокко жолдогон ашыкты Абдуазим Жусупов. Атай Тургунбаев ачык дарбазага гол. Эсеп 1-4 жана дал ушундай дарбазаны таштап чыккан катачылыкты алар колдонууга бардык күчүн ортого салмак. Жыйынтыгы эсеп сандары өрдү дагы биз болсо Биримдик Сокулук кандай оюнду өткөрөт байкайбыз. Келкел Анарбеков Атай Тургунбаевка, Тургунбаевдин пасы же болсо жөн гана чыгарып берүүсү түшүнүксүз. Рөлү Эрали тагыраагы бул 17 номурдагы Талайнур Турусбеков болчу. Буга чейин дагы 4-чү голду мен жаңылышпасам дал ушул Талайнур Турусбеков дарбазаны көздөй сокку жолдоп жетишкен. Келкел Анарбековго чыгарылган пас эң соңку көзүрүн Дарген Абдырашид болот. Алды көзөмөлгө алды. Дордой дагы бир жүрүштө. Талайнур Турусбеков жана Эркин Табалдиевдин пас узаткан учурда топталган таштап кеткен болчу. Эми Биримдик Сокулук 3 мүнөт 30 секунда убакыт калган кез. Кайрат Момункулов топтарды көздөй кайтарды. Жана алгачкы таймда командалар
1-1 есебінде тең кеткен. Ал эми экинчи таймда болсо мына өтө оңтойсуз катыларды биримдик сокулук жол берди. Аны Дордойдун оюнчулары ишенимдүү түрдө мына колдонуп жатканын жакшы билесиздер. Жолдошбек Кеңешбеков чыгарган пас кайрадан тарексиз жана байкайлы. Арапов жаңылышту. Атай Тургунбаев. Чиркин кайрадан Тургунбаевка. Кайрадан Тургунбаевдин соккусу жана кайрадан алдында турган оюнчулардан ары топ өткөн жок. Эрмек Ниязалиев өзү сокку жолдоду эми өз капталсызынан топто оюнга кошот. Момункуловго. Экинчи рет эгер Тромесер кылсаңда топ карама каршы командага өтүш керек болчу, бирок калыс кайрадан Зырта жана Сыр 3 рет Тромесер кытты. Абдуазим Жусупов жыйынтыгы кооптуу сокко орун алат. Буга чейин Эрмек Ниязалиев дал ушундай аралыктан гол киргизип жетишкен болчу. Азыр болсо кандай? Ал орун алат. Чиркиндин соккусу дарбазанын алыскы бурчтагы тирегишине тийип, ал дарбазаны таштаган боюнча мына чыгып кетти дагы. Байкайбыз узун пас. Чиркин Ниязалиевке жана Ниязалиев ал пастын багытын толук байкаган эмес. 2 мүнөт 10 секунд убакыт калганда Дордойдун башкаруучусу Марат Туанаев тайм-аут алды жана бул тайм-аут менен оюнду ийгиликтүү жыйынтыктоого басым жасайт. Кантсе дагы 2 мүнөттөн ашыгыраак убакыт калган учурда командалар бул эсепти сактап калууга умтулат. Ал эми биримдик сокулук болсо кайрадан эле ушул эсепти теңөөгө басым жасайт. Оюнчулардын чарчап калганы канчалык деңгээлде таасир этерин байкап көрөлү. Демек арттан Дордой өз оюнун баштады. Эрмек Ниязалиев алыскы бурчко дагы Абдуазим Жусупов. Кайрат Момункуловдун алдын тосуп чыккандан кийинки топтора 2 мүнөт убакыт бар жана бул 2 мүнөттүк жүрүшүн байкайлы. Эрмек Ниязалиев Тай Тургунбаев Чиркингелүү жок, Момункулов Эрмек Ниязалиев аркылуу Тургунбаев Чиркинге, Чиркин сыртты көздөй. Эрмек Ниязалиев жаңылышты. Арапов топко жетип бара алган жок.
жана байкайлы. Атай Тургунбаев Ниязалиевке. Алыстан жолдонгон сокку жана бурчтан чыгарып берүү орун алат. 1 минут 10 секунда убакыт калды. Ал ортодо Чиркин топ менен. Тургунбаев Оңгуловго жана туура эмес узатылган. Пас эмне менен коштулорун дагы байкайбыз. Эрмек Ниязалиев чарчап калган мына биримдик сокулуктун оюнчулар айтор бардыгында бутуна топ токтобой турат. Менимче команда ошол оюнчулардын көпчүлүгү кошумча жумушта иштеген дагы чоң бир себеп болуп жатат болушу керек. Тургунбаев Чиркиндин сокусу жана Зор Эрмек Ниязалиев. Чиркинге кайрадан жана кайрадан атама эмес пас орун алды. Амананда Беков. Атай Тургунбаев алыстан өзү дагы бир рет сокку жолдоду. Айтор Атай Тургунбаев сокку артынан сокку жолдоду. Жолдошбек Кеңешбеков. Жаңылышты бирок ошол учурда Жамбото Рысбек уулу бул абалды толук көзөмөлдөгөн жетишкен жок. Байкайлы. Бир секунда убакыт калган жана ал жыйынтыкталды. Эсеп 1-4 биримдик сокулук канчалык күрөшүүгө умтулбасын ал нерсе оң жыйынтык берген жок. Дагы Дордой кезектеги 3 упайга ээ болду. Ал эми биримдик сокулук эми эртеңки күндүн эсебинен ийгиликтүү ойун өткөрүүгө ашыгуулары абзел. Дордой дагы эртеңки күндүн эсебинен оңой беттеш күткөн жок. Андыктан жалпыңыздардын ошол 21-чи турдун эң чечүүчү 3-үчү оюну алда күтөт. Ошол жерден амандашканга чейин деп убактылуу коштошобуз.